Эми соска менен чоңойгон бала менен сотка менен чоңойгон баланын айырмасы бар. Сабак учурунда балдар таптакыр аларды болбош керек. Койчу көп болсо кой арам өлөт дейт да, бизде жогорку окуу жылдар өтө эле көп эмеспи? Мурун 9 жыл болчу да баары жетишчи. Азыр 65. Калгандары көбөйткөндөрү жалаң жеке менчик сектор аркылуу көбөйтөт да. Косинус 60 градус. Барабар канча болот? Мен кыргыз филология боюнча адис. Акчаны кайдан таптыңар? Булак республикалык бюджет. Рахмат. Урматтуу жаңы министр. Билим берүү министрлиги тейлеген 3 багыт болсо, бүгүнкү күндө 3 тең өлдү десем ача чапкандык болбос. Бул бала бакчалар, орто мектептер, анан жогорку окуу жайлары. Даректеп айтайын, бала бакчалар бүгүн жетишсиз, кезек күтмөй, туурабы? Бир пара алмай киргизгенге, анан бир бөлмөдө 40 бала окутуп атат. Бул маселени кантип чечесиз? Сиз айткан туура. Бул маселени анализдеп, сиздер менен өкмөт менен чогуу чечкенге аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Сиздин оюңуз болуш керек, кантип чечкенге аракет кыласыз? Программаңыз болуш керек. Кандай кылып чечесиз? Бул өлгөн тармак. Бала бакчаларды көбөйтүшүбүз керек. Колдон келишинче мамлекеттик жана жеке менчик бала бакчаларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ошол аркылуу бала бакчанын көйгөйүн системалуу түрдө чечебиз деп ойлоп атам. Азыр бардыгын биз анализге алышыбыз керек. Искел Чыныбекович. Экинчи багыт бул орто мектептерде. Билим берүүнүн деңгээли боюнча постсоветтик мамлекеттерде Кыргызстан эң акыркы орунда. ОРТ өзүн актадыбы? Директорлор баш ийбейт. Бул тармакты кандай иш алып барасыз? Азыркы кезде мына 2024 жылы ПИЗа эл аралык уюму тарабынан дагы кайрадан биз билим берүүнүн деңгээлин сапатын баалоо боюнча процесс болот. Азыр 15 жашка ошол 2024 жылы 15 жашка чыккан балдар тапшырышат. Азыр алар 4-5 класста окуп атат. Ошолордон баштап биз аны даярдап, тулам ошол критерийлерге ылайык билим берүүнүн баасын, сапатын көрсөтүүчү индикаторлорго ылайык биз даярдап барышыбыз керек. Кийинки жолкусунда биз уят болбой турган болушубуз керек деп ойлойм да. Системалуу түрдө мүмкүн болушунча бардын бир комплекстүү азыр иш-чаралардын жыйнагын, топтомун иштеп чыгышыбыз керек. Болуп тур эми. Франциянын билим берүү министри мынтип айтты да, мен ООНдун резолюциясын буздумбу, адам укугун буздумбу, же балдардын укугун буздумбу, бирок мен жоопкерчиликти ушундай өзүм алдым, ушундай чечимди кабыл алдым. Уюлдук телефондор менен мектепке баглаууга тыюу салды. Сиз кандай деп ойлойсуз ошол билим берүү министрин Францияныкын туура чечим кабыл алдыбы? Эми соска менен чоңойгон бала менен сотка менен чоңойгон баланын айырмасы бар. Турмуш көргөзүп койду туурабы? Сотка чыккан кандай болот, соска эмген бала кандай болот? Анан ушу сотканы окуган бала китеп окубайт да. Сиздин оюңуз кандай? Мен жеке оюм ушул нерсени дагы иште карманам деп ушундай бир жыйынтыкка келип атам. Сабак учурунда балдар таптакыр аларды болбош керек, колдонбош керек. Ал эми балдардын жеке коопсуздугу үчүн ата энелер буга дагы мындай бир болсун деген талаптары дагы бар. Бирок мектеп ичинде биз биринчи кезекте коопсуз мектеп деген долбоор бар. Ошол коопсуз мектеп түзгөндөн кийин мектеп ичинде таптакыр колдонбош керек деп ойлойм. Эми жогорку окуу жайлардын айтайын да, койчу көп болсо кой арам өлөт дейт да, бизде жогорку окуу жайлар өтө эле көп эмеспи? Мурун 9 жыл болчу да баары жетишчи. Азыр 65. Орустар 50% азайтты. 2000ден 1000 деле калтырды. Сиздин оюңуз кандай? Албетте бул боюнча туура айтып атасыз. Бирок азыр мына мамлекеттик 31 гана мектеп, жогорку мектеп бар, университеттер. Ал эми калгандары көбөйткөндөрү жалаң жеке менчик сектор аркылуу көбөйтөт да. Алар инвестиция тартып алып келип, инфраструктураны түзүп, лицензиялык талаптарга алып келген учурда биз баягы конкуренция болсун, альтернатива болсун деген ойлор менен лицензиялар берилсе керек. Бирок сиз эң туура айтып атасыз, сөзсүз түрдө биз бул жерде оптимизацияга барышыбыз керек. Бирок студенттердин саны кескин түрдө төмөндөп атат. Мына 2220 болсо, мына 4-5 жыл мурда азыр 165 миң студент болду да. Бул эми сапатка алып барат деп атам, акырындап. Себеби бири-бирине атаандашуучу айрым бир университеттерде азыр 100ге жакын эле студенттер калды. Азыр тандоо башталды да. Атаандаштыкты жаратыш үчүн анда кайра сынакка келиш керек да.
туурабы? туура. Германия контракттан баш тартты. Сиздин оюңуз кандай? Эгерде мамлекеттин дарамети мүмкүнчүлүгү жетсе, албетте бюджеттик негизде мамлекеттик эсептен окуткан жакшы. Эми негизги сурооду Алтынай Сейитбекова сизге берейин. Октябрь айында билим берүү министрлигинде иштегендердин айлык маянасы көтөрүлүп атат да. Бул жакшы. Мугалимдер көтөрүлгөнчө айлыгы көтөрүлгөн бул жакшы. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү аткарылган жок, салык жыйналган жок, бажы аткарган жок. Акчаны кайдан таптыңар? Финансы министрлиги болсо Жок, бюджеттин акчаны каяктан чыгат? Ошол эле булагы бюджет, республикалык бюджеттен кээ бир чыгымдарды кыскартып, бирок мугалимдердин айлыгын көтөргөнгө ошол акча табылды. Жок, бул элдин суроосу да, сиз так жооп бербей атасыз. Жана кум тергөөдөн 16 миңди сатып, анан мугалимдердин айлыгын көбөйтүп атыр, ушуну сурап койчу да эл сурап атат. Не деп жооп берели? Мен ойлойм, финансы министрлигине тагыраак жооп берет, конкреттүү түрдө булак каяктан болду. Бирок булак республикалык бюджет. Республикалык бюджеттен. Ооба. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Канат Абдуваситович. Мен кечээ интернетте жарандардан сурадым. Канат Абдуваситовичке кандай суроолор болот? Алар мындай суроолорду беришти да. Ожгуда коррупция таптакыр жокпу? Каныбек Абдуваситович. Урматтуу депутаттар, мен Дастан Далабаевичтин суроосуна жооп берип коеюн. Таптакыр жок деп айтууга, кескин түрдө айтууга мүмкүн эмес, бирок деңгээлин бир топ төмөндөттүк, себеби жаңы механизмдерди түзүү менен азайттык. Экинчи суроо. Баллонский система боюнча сиздин оюңуз кандай? Терс нерселер кандай? Пайдалуу нерселер кандай? Азыр билим берүүнүн Болония системасы боюнча иштер, процесс бизде жүрүп атат. Кыргызстанда жогорку билим берүүдө ошол 3 баскычтуу билим берүү, бакалавриат, магистратура жана PhD докторантура өткөн мезгилде биз жашап атабыз. Албетте анын позитивдүү жана негативдүү жагдайлары элде түрдүүчө кабыл алынып атат. Мен негизинен Болония системасын колдойм, себеби жалпы дүйнөлүк тенденцияда барышыбыз керек, бирок өзүбүздүн улуттук билим берүү стандарттарын жана улуттук программаларды сактоо менен барышыбыз керек деп ойлойм. Эми мектеп боюнча сүйлөшөлү. Сиз ата энелер азыр акчаны төлөп атышат. Фондторго, попечительский советтерге сиз ошону кандай карайсыз? Же биз легализация кылайлыбы, же таптакыр тыюу салайлыбы ошого? Мен бул маселе боюнча көптөн бери ойлонуп жүрөм. Эгерде мамлекеттин мүмкүнчүлүгү болсо, фондтордун баарын токтотуш керек. Эгерде мамлекетте мектептерди колдоого толук мүмкүнчүлүктөр болгондо фондторду жойсо болот. Бирок азыр ата энелерден өтө чоң нараазычылыктар бар. Фондтордун ишиндеги бүдөмүк иштер жөнүндө менимче ачык айкындуулукту, прозрачностту камсыз кылышыбыз керек деп ойлойм. Ата энелер, ар бир ата эне ал акча каяка кетип атат, кандай керектөөлөргө жумшалып атат, ошол өзүнүн баласы үчүн берген акчанын эсеп кысабын так билиш керек. Ошондой механизм түзүшүбүз керек деп ойлойм. Фондторду жоюу боюнча мыйзам долбоорду күтөбүз сизден. Дагы суроо. Мектептеги программаны өзгөртүүлөр болобу же болбойбу? Мектепте сөз түрдө биз оптимизацияга барышыбыз керек деп ойлойм. Албетте окуу программаларында, окуу китептеринде жакшы жака өзгөртүү болот. Өзгөчө окуу китептериндеги мазмун, окуу китептериндеги жалпы деңгээлди биз жогорулатабыз деп ойлойм, сапатты жогорулатабыз деп ойлойм. Мындай жөнөкөй суроода косинус 60 градус барабар канча болот? Мен кыргыз филология боюнча адис чындыгында Мен жөнүндө сураган жокмун да, бизге ушундай мектепте ушундай билимди беришет да. Ушундай билимди беришет. Анын таң каласында мына азыр 120 депутат, министрлер аны жооп бербейт. Кереги баары ушундай билимди бергени. Туура, бизде ошол окуу предметтеринде бир топ артыкпаш жерлер бар. Мүмкүн болушунча биз балдардын жалпы аң сезимине керектүү, дүйнө таануусуна керектүү билим азыктарын беришибиз керек. Бул боюнча биз корректурлор жасайбыз деп ойлойм.
вуздарда кантип сиз коррупцияны жоюйсуз? Вуздарда Ошгуда мисалы сиз айтасыз го, таптакыр коррупция жойгон жокпуз. Эми сиздин кадамдар кандай болот? биринчи кезекте ошол коррупцияны демонтаждоо боюнча мамлекеттик программа бар. Этап менен ошол каерде риск болуп аткан болсо, кайсы көрүнүштө же кайсы кырдаалда ошолордун баарын биз болтурбай туруучу механизмдерди жасашыбыз керек деп ойлойм. Механизмдерди иштебей туруп коррупцияны жоюуга мүмкүн эмес, себеби алба бербе деп эле койсо бул токтоп кала турган нерсе эмес. Баарын аң сезимдүү түрдө ушу коррупциялык тоскоолдуктардын баардыгын акырындап механизмдерди түзүп алуу менен биз барабыз деп ойлойм. Менде дагы сураныч бар да, уже суроо эмес. 22 мектеп деген бар бизде. Атайын мектеп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окушат да. Ошону барып келиңизчи, өзүңүз көрүп. 92 жыл мурун курулган. Ушул жерде жаңы мектепти куруш керек да. Мен түшүнүп атам, акча жок, бирок бирдемени кылыш керекпиз дейм. Дастан Далабаевич, 22 мектеп боюнча маселе бар экендигин мен сизден уктум. Сөз барып көрүп, мүмкүн болушунча жардам бергенге аракет кылабыз. Балким эл аралык уюмдар дагы биз жардам сурап, инклюзивдүү билим берүү боюнча өзүнчө бир программалар иштеп чыгабыз деп ойлойм. Себеби бул азыр өтө маанилүү болуп атат. Бизде грант аркылуу 5000 бүтүрүүчүлөргө мындай грант берет. Билесиз аны. Биз давайте кийинки жыл хотя бы IT технология камсыздоо кылбайлыбы? Бербейлиби ошол студенттерге? А то биз ар кандай эмелерге тармак. Ушул максаттуу бюджеттик негизде гранттар боюнча сөз түрдө биз карап чыгабыз. Бул жерде негизден приоритет педагогикалык адистиктерге берилген, жана инженердик адистиктерге. Сиз айткан сунуш бул инженердик адистиктер өзгөчө мына санариптик технологиялар боюнча адистерге биз өтө муктажбыз. Муну карап чыгабыз, Кудай буйрса.